Так, вот мертвая полоса, да, получается? Самая широкая мертвая. Эмне себептен бир полоса мертвый десеңер, мына мисалы үчүн жол берип турат, бул деген параллельно койгула деп турат да. То есть булар мындай түз астын карап туруш керек да. Бирок елочка коюп алышкан. Анан эмне себептен бул жерде машина жиштегенде, мисалы үчүн могу үй салынып кеткен. Булардын парковкасы жок. Соответственно, ушулар коюшат. Түз койсо, аз место калат, тиги жакта местолор бар экен, орундарчы. Ушул себептен бул эле жерде эмес, көп жерлерде көрүнгөн жерлерге үйдү эптеп эле батырып салып алышат, анан парковка жок да. Парковка жок, көчөлөргө чыкташат. Кээ бир учурларда бул жерде елочка койгон аз келген артына экинчи катар менен коюп коюшат. Бул да такыр турган нерсе. Мисалы үчүн ошол эле могу тиги Үмөталиев Токтогул кесичине мой деле салынып кеткен. Булардын парковкасы деле өздөрүнө мындай бул домго ашып кетсе бир 30-40% эле жетиштүү эле парковкасы бар да. Анан, конечно, булар көрүнгөн жерге коюшат монтип. Монтип таштап кетет. Өздөрүнүн коросун көрдүңөрбү? Мындай бир эле полоса менен кирет. Болду, тет жакка ашып кетсе эмне 20-30 машина батат, болду. Үйдүн чоңдугун көрдүңөр. Эми подземный паркингде деле ошол эле бир 20%, 30% батат. Ушундай көрүнгөн жерде бардак. Каптоому Үмөталиев менен. Бирок көрдүңөр, орунда толтур эле. Бирок бул жакка койсо, жакка жубаш керек да, тет жакка токтогула барып. Жана воротун каттың ошол жакка жубаш керек. Ошон үчүн алар өздөрүнүн ыңгайлуу жагына эле кое беришет. Бизде негизи кыргыздар көнүп калтырышта мындай. Эптеп ошо барган жердин босогосуна чейин тыгып коюп коюш керек да. Бирөө тоскоолду жаратып алып жаратпайбы, айырмасы жок да. Жанагы Япондордо, Японияда уккан, ал жактан наоборот экен. Эртең менен эрте келген киши парковкасы бош болсо, алыс жакка кеткен да. Кечигип келгендер эртерээк келсин деп мындай ошо жумушка кире бериши жакка мындай бошураак место болсун деп ошентип кеткен. Бизде тескерисинче да. Эрте келсең бош жерин болсо ошол жакка тыгып, жакындаак жакка коюп салышат. Мына жакшы нерселерди үйрөнсөк жакшы болмок негизичи.